Кыргызстандын тышкы карызын төлөө үчүн ачылган эсепке 13 миллион 332 миң сом чогулду. Учурда бул каражат тышкы карызды төлөөгө жумшала элек. Ал экономикалык жана финансы министрлигинин астындагы казыналык борборунда тышкы карызды төлөө үчүн атайын ачылган эсепке түшкөн. Бул туурасында экономика жана финансы министрлигинин мамлекеттик карыздар башкармалыгынын жетекчиси Руслан Татиков КТРКга берген маегинде билдирди. Анын маалыматында 2021 жылдын 1 февралына карата Кыргызстандын тышкы карызынын суммасы 4 миллиард 224 миллион болсо, ички карызы 732 миллион АКШ долларын түздү. Муну менен мамлекеттин карызынын жалпы көлөмү 4 миллиард 954 миллион АКШ долларын түзөт. Экономика жана финансы министрлигинин астында казыналык борбор бар. Бул деген центральный казначейство деп коебуз. Ошол жерде бизде счет ачылган. Ошол счетуна азыркыга чейин 13 миллион 332 миң сом түшкөн. Ал дагы эле ачылып турат. Андан ары тышкы карызга тейлөөгө келечекте сунуш берилет го деп атам. Буга чейин министрлик 2021 жылдын январь-февраль айы үчүн мамлекет тышкы ички карызды төлөө үчүн республикалык бюджеттен 5 миллиард сомдон ашык коротулганын билдирген. Анын 3 миллиарды тышкы карызга, 2 миллиарды ички карызга жумшалган. Ал эми 2023 жылдан 2030 жылга чейин мамлекет тышкы карызды төлөй турган убакыт. Бул учурда мамлекет жылына 350 миллион АКШ доллардан көбүрөөк каражат бөлүп турушу керек.